Баткен районунун Чек айылында элдин колдоосу менен Жакшылык фонду түзүлдү. Фонддун ачылыш аземи Чек орто мектебинде болуп, анда фонддун алгачкы аткарган иши катарында мектептин активдүү мугалимдерине жана окуучуларына ардак грамоталар, баалуу белектер, ошондой эле акчалай сыйлыктар тапшырылды. Иш-чарага Дара айыл аймагынын башчысы Искендербек Тилеков, Жакшылык фондунун өкүлдөрү, ата-энелер, мугалимдер жана окуучулар катышты. Биздин ушул Чек айылынын азаматтары тарабынан демилген Дара айыл аймагына караштуу Чек айылындагы Чек орто мектебинде Жакшылык фондунун ачылыш аземи болуп өттү. Жакшылык фонду айыл элинин демилгеси менен түзүлүп, анда келечек муун жаштарга деген багытта мектеп окуучуларын, аларга билим тарбия берип келе жаткан мугалимдерге дем күч, стимул берүү багытында уюштурулган. Окуучулар бизде өзгөчө бүгүнкү салтанат, анткени ушундай аты аталып, аты өзү айтып тургандай эле билим тармагына багытталган Жакшылык фондунун биринчи өзгөчө салтанаттуу ачылыш аземинде турабыз. Жакшылык фонду окуучулардын адеп ахлагы, сабактарга активдүү катышуусу, билими жагынан алдыңкы окуучу деген критерийлер менен мыктыларды тандап, ал эми мугалимдерге да билим берүүнүн сапатын жакшыртууда кошкон салымдары үчүн грамота, баалуу белектер, акчалай стипендиялар менен сыйланды. Ал эми мектеп мугалимдеринин айтымында коомчулуктагы мындай аракет жаштарды жакшы багытка шыктандырып, туура билим, тарбия алуусуна өбөлгө боло аларын билдирди. Бүгүнкү иш-чара биз үчүн эң жакшы, мыкты деңгээлде өтүп атат деп ойлойм. Анткени быйылкы жылы биз олимпиададан физика предмети боюнча райондон 3-чү орунду ээледик. Жакшылык фондуга биз ыраазычылык билдиребиз. Ушинтип мугалимдерди, окуучуларды көңүлүн алса, окуучуларда дагы, мугалимдерде дагы алдыга карай умтулуу болот экен деген үмүттөбүз. Жакшылык фондунун башкы максаты өзгөчө жаштарды коомчулук арасында жакшы багытка буруу, илимге, билимге болгон кызыгуусун арттыруу, аларды ар кандай терс көрүнүштөрдөн коргоо максатында ишке ашырылган. Бул фонд негизи ушул Чек айылынын тургундары, Чек айылынын жашоочулары менен биргеликте түзүлдү. Фонддун аты айтып турганда жакшылык иштерге себепчи болсун деп. Анан ошол негизги фонддун багыты ушул келечек муун жаштарга багытталмакчы. Анткени бир элдин келечегин көргүн келсе, ал элдин жаштарын кара дейт да. Кандай ийгиликке жетишкен, кандай жетишкендиктерге жетишкен. Ошол максатта биз ушул элибиздин жаштарыны келечекте бир жакшы инсан, асыл адам болсун деген максатта элдин керегине жараган кадрлардан, элдин керегине жараган азаматтардан болсун деген максатта ошол мектеп окуучуларыны билимге болгон кызыгуусун арттыруу максатында фондду түзгөнбүз. Белгилей кетсек, Жакшылык фонду бүгүн алгачкы ирет өз ишин баштады. Фонд быйылкы 2023 жылдан тарта ишке киргизилип, каржы булагы элден түшүп, мындан ары улантмакчы. Шарлота Эшматова, Айсулуу Абдилаким кызы, Абдирашид Саттаров, Алтын бешик жаңылыктары.